Ойлосом, бабам кыргыз. Минерге канатым деп атты да саткан эмес. Ташты да саткан эмес. Көчкөндө кымыз сунуп баталган эл акты да саткан эмес. Анткени көчмөн элбиз. Көчкөн элбиз. Өмүрдөн да көчөрүн сезген элбиз. Абирдин акчадан артык коюп кепин менен өмүрдөн өткөн элбиз. Чын эле көчкөн элбиз. Жайкысын төр жамына, кышкысын ой жагына, 21 кылымда жашасак да батыр издеп көчөбүз ойда мына. Жада калса шайлоодо көчүрүүдө жанагы формадыга. Кыраакы эл элек го. Уулуна жар тандаган, базардан мал тандаган, депутат тандай албай жатканына аябай аң-таң калам. А көрсө мал аласы тышында экен, депутаттын аласы ичинде экен, айырмасы бир гана ушунда экен. Кел атат, карттары да, жаштары да, ичинде жакшысы да, акмагы да, талашып мандат үчүн элин бөлгөн, талпынат таскагы да, аксагы да, добушумду бизге бер айланайын, акчабы, акча мына. Дал ошол жерден токтот. О элим, бир аз ойлон, шашпагыла. Балдардын, неберенин ырысын чачпагыла. Саткысы келе берген сапатты таштагыла. Эл кыйналып жатканда кайда жүрдү? Качпадыбы калканч издеп баштарына? Сактаган эмес чоңдор, сактай албайт. Өзүңөрдү өзүңөр сактагыла. Атаны сактагыла. Апаны сактагыла. Бакайдай карыялар берип кеткен батаны сактагыла. Уланган улуу элдин учугун сактагыла. Эркиндигин тепсетпей жарандардын укугун сактагыла. Кутурганга кул кылбай эрманастын тукумун сактагыла. Эсиргенди эсине келтирүүчү комузду сактагыла. Жет атаңдын жер жаздап сөөгү жаткан конушту сактагыла. Ыдырабай бепбекем ынтымакта болушту сактагыла. Ушулардын бардыгын сакташ үчүн добушту сактагыла. Добушту сатпагыла. Чоңдор эмес өлкөнү биз оңдойбуз. Оңолууну өзүңөрдө.